Бежеке, бүгүнкү күн жөнүндө сиз өз оюңузду айта кетсеңиз жана кыздар жөнүндө, ушу кыздар федерациясы жөнүндө дагы өз билгениңизди айта кетсеңиз. Кыздар саламатсыңарбы? Биздин мектепте кыздар федерациясы түзүлгөнүнө 1 жылдан ашып калды, Кудай кааласа. Ошол жылдын ичинде почти биздин мектептен 30га жакын кыздар ошол федерациянын мүчөсү болуп эсептелинет. Жаңы түзүлгөнүнө карабай, бул немеде федерацияда кыздарыбыз аябай активдүү, тренингтерди өткөзүшөт класстарга. Майрамдын алдында дагы ар кандай бир аңгеме түрүндө бир өзүнчө бир мындай дискуссияларды өткөзүшөт. Ошондой эле бул мектепке бир жагынан пайдасы, ошо федерацияга барган кыздар башка кыздарга үлгү болуп, үндөп, аларды жакшы насааттарын айтып, кыздардын азыркы кездеги коомдогу ролдору, кандай жумуш аткарыш керек, эмне менен алектениш керек деп ар кандай бир тарбиялык маанидеги жакшы тренингтерди өткөзүшөт. Ошондуктан ушул федерацияга мен ийгилик каалайм. Мына жаңы окуу жылы келе атат. Ошондо дагы биздин кыздарга баягы биздин улуттук бир каада салттарды камтып, ошол программаңарга, федерациянын программасына камтып, кыздар көп эле кыздар мындай салт жагынан кичине аксайт да. Эми азыр баягындай компьютер ана мына жактан өнүккөн кыздар жалаң эле. Ошондуктан ошондой баягы кыргыздарда сөз бар, кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Тартип жагынан, салт жагынан ар кандай бир мынандай жүрүм турум, илгерки баягы жакшы чыгаан кыргыздын жакшы аялдары болгон, Курманжан Даткадай. Ошонун бир өмүр баяндарынан жакшынакай кылып бир окуучулар алдында кеңири түшүнүп берип, ошол тарбиялык мааниси бар мындай нерселер жөнүндө тренингтерди көбүрөөк өтсө, мындан ары дагы бул федерациянын иши жакшы болот деп мен ишенем. Ошондуктан буларга мен ийгилик каалайм. Дагы өркүндөй бергиле, өсө бергиле, дагы кыздарды көбөйткүлө, иши кылып республика чейин атыңар чыксын. Силерге ийгилик каалайм. Тынч болгула. Чоң рахмат.